Мен түн киргенде эле корко берем, бирөө келгендей, карап тургандай боло берет, ар кандай жаман ойлор келе берет. Багымдат намазын окуйм дейм, бирок коркконумдан окуй албайм. Коркунучту кетириш үчүн эмне кылсам болот? Күйөөм же өзүм дагы бирөө өлүп калсачы деп эле ойлор келе берет. Бул ошо жин шайтандын илешкенинен туура эмес жерди тепсеп алгандан бул эсептелет. Биринчи, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, сөөгөктөрдү истинжа ажаатканада илгерки заманда эме. Ар кандай эме болгон да сыртта. Сөөгөктөрдү ошондой тазалана турган курал кылбагыла, сөөгөк жанагындай гүл төгүлгөн жерлер, нажасат төгүлгөн жерлерди басуудан этият болгула. Анан үйдө, баняда же башка жерде душта жуунуп атканда, ажаатканада көп сүйлөбөгүлө. Анан улуу сөз болсо да айтайын, колдон келсе бир жерден заара сындырып, ошол жерден өзүнөн жуунбаганга аракет кылгыла деп келет. Жөнөкөй сүннөткө көңүл бурбагандан келип чыгат. Ажаатканага киргенде дубасын айткыла, чыкканда дубасын айткыла. Дубага байлаш керек да, кичинекей эртең менен кеч сүннөт болгон дуба ушундай көптөгөн балелердин алдын алат иншалла. Кудайым береке берген да пайгамбарыбыз сүннөтүндө. Ошого мында дубалар бар. Мына мен сизге азыр тандап окуп берейин. Бул жерде бүт жазылган. Пайгамбарыбыз кайгы басып атпайбы сиздин сүрөңүздү? Коркунуч дагы басып атат, кайгы дагы басып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү дубасын айтасыз. Аллахумма инни а'удhu bika minal hammi wal hazan. О Аллах Таала, мен сенден минал хам, кайгы кападан, ой басуудан. Кээде адам өз кааласа ой баса бере турган болуп калат. Wal hazan, кыйынчылыктан сактоо суранамын. Wal ajzi, алсыздыктан, коркоктук ба сиз айтып атқан, алсыздыктан сактоо суранам. Бул намаздан барып тийип аткан анчалык болбош керек болот да, негизи коркпоңуз анчалык. Wal ajzi wal kasal, жалкоолуктан, wal jubun, коркоктуктан, жүрөк коркуп калуудан, wal bukhul, сараңдыктан, wa ghalabati'd dayn, карызга батуудан, wa qahr rijal, жана адамдардын алдында шылдыңга калуудан өзүң сакта деген сөз. Дуа. Өзгөчө дубаны көп кайталаңыз, анан аятыл курсуну көп окуй бериңиз. Анан коркпоңуз. Бул күйөөңүз сизди айтыңыз, мына калыс таксыр айтты деп күйөөңүз сизди алып барып жакшы адамдарга, сиз күйөөңүз чогуу барсын, барып дем салдырсын. Анан үйгө замзам суусун алып, дем салып, ошо үйдүн бурчтарына чачып коюш керек. Баягы Куран окулган дем суунун өзүнүн таасири болот иншалла. Анан үйгө дайыма Куранды коюп туруңуз, жолдошуңуз жалгыз калтырбасын. Анан коркпоңуз. Корккон сезим келгенде эле бир ишенимди, акыйданы бекемдеңиз, мени Аллах көрүп билип турат. Ал жин болсо да, сыйкырды эмнеси болсо да, мунун баардыгы Аллах жараткан нерсе. Момун мусулманга Аллах күч кубат берген. Куранда айтат: Аллаху валиюллазина аману. Аллахым имандылардын жакыны, мындайча айтканда өз коргоосуна алган. Хасбуналлах ва ни'мал вакил. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ушуларды айтып, Аллах мени көрүп турат, Аллахтын коргоосундамын деп, ошол жаман сезимди, коркоктукту ушул дубалар менен, анан ушул ишеним менен жеңиз, баары жакшы болот. Анан күйөөңүз колдоо көрсөтсүн сизге буюрса.